Бөйрөк оорубаш үчүн улуу муундагы адамдар кандай азыктардан жана кандай адаттардан сактаныш керек? Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук 2.0 YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз бөйрөк жөнүндө сөз кылабыз. Атагыраагы бөйрөк оорубаш үчүн улуу муундагы адамдар кандай азыктардан жана кандай адаттардан сактаныш керек деген темада. Анда эмесе кеттик. Бөйрөк бул адамдын табигый фильтри. Фильтри дегенибиз биздин организмди тазалаган орган. Ооба, боор дагы адамдын фильтри болуп саналат, бирок бөйрөк дагы организмди тазалайт. Андан сырткары артерия басымды көзөмөлдөйт, денеде суу балансын кармап турат жана бизге маанилүү минералдарды сактап турат. Биздин бөйрөктөр мына ушунчо көп иш кылгандыктан ал органга кам көрбөсөк болбойт. Ал органды да жакшы абалда кармап туруш керек. Бирок биз адамдар көп учурда жеген нерселерибиз, көп учурда кылып жаткан ар кандай адаттар биздин бөйрөктөргө терс таасир берерин билбей жей беребиз жана кыла беребиз. Ал эми кээ бир бөйрөккө түздөн түз зыяны тийген нерселер биз үчүн көнүмүш адат дагы болуп калган учурлар бар. Бул видеодо биз бөйрөктөрдү ооруткан, бөйрөктөрдүн иштешин начарланткан нерселер менен таанышабыз. Ошондуктан аягына чейин көргүлө, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Биринчи, бөйрөгүбүзгө зыянын тийгизген нерсе бул суусоо, суунун жетишсиздиги. Өзүбүздү суусап, ооз кургап калганга чейин жеткирбеш керек. Эгер биздин организмде суу жетишсиз болсо, зара дагы башкача чыгат. Жыйынтыгында бөйрөктө кум пайда болууну чакырат. Эгер сууну дайыма аз иче берсек, ал бара-бара бөйрөктө таштар пайда болуусуна алып келет. Бул жактан бөйрөк сууну абдан жакшы көрөт. Суу жетишсиз болгон бул бөйрөк үчүн жаман нерсе. Канча литр ичиш керек деп суроо берип жатсаңыз, негизи айтылып келет 1,5-2 литр күнүнө суу ичиш керек деп. Ооба, көз өлчөм менен ошончо. Андан тагыраак десеңиз, ар бир денеңиздин массасына 30 мл суу керек. Бул дагы болжолдуу эсептөө. Мисалы, сиз 65 кг болсоңуз, сиз 0,3-тү, бул 30 мг болот. Ошол 0,3-тү өзүңүздөн салмагыңыз 65-ке көбөйтсөңүз, сиз бир күндө 1 литр 950 грамм суу ичиш керек деп чыгып берет. Бул дагы норма болот. Бирок ар бир эле адам бүгүн канча литр суу ичтим деп эсептебесе керек, ошондуктан эң эле аз дегенде суу ичкенди 1,5 литрден түшүрбөңүздөр. Бирок арабызда ушундай адамдар табылат, мен бир күндө канча литрден ичишим керек, так сөзсүз билишим керек дегендер. Андай учурда эксперимент жасагыла. Угуп туруңуз, биринчи күнү 1,5 литр суу ичкиле, же 2 литр, айырмасы жок. Эртеси күнү эртең менен турганда дааратканага сөзсүз барып келиңиз, анан эч нерсе жей электе 2 стакан суу ичкиле. Чай эмес, сок эмес, кымыз эмес, таза суу ичкиле. 2 стакан. Эгер суу ичкенден кийин болжол менен 40 минутадан кийин сиз кайра дааратканага баргыңыз келбесе, сиз кечээ күнү аз суу ичкенсиз. Кечээ бир күн бою 1,5 литр суу ичсеңиз, бүгүн 2 литрге көбөйтүңүз. Эгер 2 стакан суу ичкенден кийин сиз дааратканага кайра барсаңыз, сиз кечээ күнү сууну жакшы, өзүңүздүн организмиңизге жетишерлик өлчөмдө суу ичкенсиз. Кийинки бул жөнүндө айтпай эле коелук дедик эле, бирок айтканга туура келет. Негизи муну бардыгыңыздар билесиздер, бул алкоголь. Алкоголдук ичимдиктер. Алкоголду билесиздер, биринчи ирет боорго сокку урат. Бирок боорго канчалык зыяны тийсе, бөйрөккө дагы катуу зыяны тиет. Бөйрөктүн жетишсиздигине чейин жеткирет. Ал эми бул нерсе дагы адамдын жашы 50-50дөн өтүп калгандар үчүн өтө коркунучтуу. Киши чакырып же той өткөргөндө ушул алкоголдук ичимдиктерди алып эле салсак сонун болот. Кийинки бөйрөккө зыяны тийген нерсе бул табарсык толуп калганда көп убакыт өзүбүздө кармаган бөйрөк үчүн зыян. Мындай учурлар болот, балким жумуштан же коноктон же жолдон дегендей. Мына ушундай аябай дааратканага баргыңар келип жатканда барыш керек. Өзүңүздө көп убакыт кармоо бөйрөктөргө зыян. Албетте мындай учурлар кээде болсо болот, бирок күн сайын мындай абалга жеткире берген болбойт туугандар. Адам кичинекей менен жок дегенде бир күндө 5 жолу барыш керек. Көп убакыт өзүбүздө сактаганда бөйрөк каналдарында инфицирование боло баштайт. Ал жакта микроб, бактериялар көбөйө баштайт. Ал эми мындай учурлар бөйрөк табарсык ооруларына алып келет.
Андан ары кеттик. Кийинки бөйрөккө зыяны тийген нерсе бул тузду өтө ашыкча колдонуу. Бул жакта баса белгилеп айта кетишибиз керек, тузду өтө ашыкча колдонсок зыян. Кээ бирөөлөр түшүнүп алышы мүмкүн, негизинен туз зыян экен деп. Жок, зыян учуру бул өтө көп колдонгондо. Адам үчүн туз керек. Изилдөөчүлөр бир күндүк адам үчүн туздун көлөмү 2 граммдан 5 граммга чейин деп табылган. Бир суткада 2 граммдан аз колдонгон дагы начар, жана 5 граммдан көп колдонсок дагы начар жагын тийгизет деп табылган. Ал эми жашообузду карасак, көпчүлүгүбүз тузду көп колдонобуз. 10 грамм, 15 грамм, кээде андан дагы көп. Эгер адам көп убакыт бою тузду көп жеп келсе, ал бөйрөктүн чоңоюшун чакырат. Анын клеткалары көбөйөт, фиброзго дагы алып келет. Бул учурда бөйрөк катый баштайт жана өзүнүн функцияларын начар аткара баштайт жана потенциалдуу түрдө бөйрөктүн жетишсиздигине алып барат. Тузду көп колдонсок, организмден ашыкча сыртка чыкчу заттарды жакшы фильтрден өткөрө албай калат. Жана дагы тузду көп колдонсок артериялык басымды көтөрөт. Ал эми артериялык басымдын жогору болуусу бул бөйрөктөр үчүн өтө начар болот. Ошон үчүн бул жактан байкаш керек. Абдан туздалган азыктардан баш тарткан туура болот. Бул жакка ар кандай кайра иштетилген эттер кирет, ар кандай колбасалар, консерваланган азыктарда дагы туз көп болот. Ар кандай соустар, мисалы жанакыл кетчуп дегендер, жарым фабрикаттар, кээ бир фастфудтарда, чипсы дегендерде, ошондой эле өзүбүздүн тузду кылып жеген тамак аштар. Ушундай адамдар бар, тузду тамакты жакшы көргөндөр. Эгер сиз дагы ушундай адамдардын катарында болсоңуз, акырындан тузду аз колдонууга киришиңиз. Бара-бара тузду азайтсаңыз болот. Кийинки суук жана үшүп калуу. Суук бул бөйрөктөрдүн душманы. Бөйрөктөр үшүп калганда абдан жаман көрөт. Ошон үчүн суук аба ырайында үшүп калбоого аракет кылыңыз. Аба ырайы суук болуп турганда жеңил кийинбеңиз. Ушундай адамдар бар, суук болуп атса жеңил кийинип алат. Эмне экенин билбейбиз, балким жеңил кийинип алса өзүн кандайдыр бир жагымдуу сезеби, билбейбиз. Бирок мындай адатты таштаңыз. Суук болуп атканда дайыма жылуу кийингиле. Кийинки аз кыймылдаган жашоо образы. Ооба, дайыма кыймылда болгон бүткүл организмибиз үчүн жакшы жагын берет. Бөйрөктүн оорусуна кыймыл аракеттен түздөн түз тиешеси бар. Мындай бир изилдөө болгон, кайсыл институт экени эсимде жок, бирок убактыңыз болсо интернеттен издеп толук таап окуп көрсөңүздөр болот. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен жада калса 30 минуталык кыймылдабай бир орунда отура берсек, бөйрөктөргө негативдүү эффект берерин аныкташкан. Бул жакта уйку жөнүндө айтпай элебиз, уйкудан тышкары абалыбызды айтып жатабыз, ошондуктан бөйрөктөр кыймылды абдан жакшы көрөт. Аз кыймылдаган жашоо образы организмде капиллярлардын тыгыздыгын азайтат. Ушунун эсебинен биздин бөйрөктөр кычкылтекти жана калган пайдалуу элементтерди жетишсиз өлчөмдө алат. Андан сырткары аз кыймылдаган жашоо образы артериялык басымдын жогорулоосуна алып келет. Ал эми мурун айткандай, артериялык басым бөйрөктөр үчүн бул зыян нерсе. Кийинки жана акыркы пункт — белокту көп колдонуу. Бул жакта белокту көп жеген дагы зыян. Ооба, белок биздин организмге сөзсүз керек. Эң аз дегенде адам өзүнүн салмагынын ар бир килограммынан 0,8 грамм белок колдонуу зарыл. Мындан ылдый түшүрбөш керек. Эгер сиз активдүү адам болсоңуз, жумушуңуз физикалык нагрузкалар менен байланыштуу болсо, көп бассаңыз, спорт менен активдүү машыксаңыз, мындай учурда денеңиздин салмагынын ар бир килограммынан 0,8 грамм эмес, 1,5 грамм белок колдонуу керек. Эгер биз белокту абдан көп колдонсок, бөйрөк жана боорго чоң нагрузка болот жана бөйрөктөргө зыян алып келип алабыз. Белок абдан көп дегенибиз бул салмагыбыздын ар бир килограммына 2 жана андан ашык грамм колдонгондо. Эгер сиздин салмак 60 килограмм болсо, сизге бир күндө 60 грамм белок жетиштүү болот. Ал эми бир күндө ошол эле 60 килограмм салмагыңыз болсо, 120-130 грамм белок колдонсоңуз, бул бөйрөк үчүн зыяны тиет. Боор дагы кыйналат. Эң белогу көп тамак бул эт болуп саналат. Этти күндө жей берген туура эмес туугандар. Күн алыс жеп турган эле жетет. Эң оптималдуу белокту колдонуу бул денебиздин ар бир килограммына 0,8 граммдан 1,5 граммга чейин. Чоң рахмат видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Сиздер менен Ден соолук 2.0 каналы болду.
Бул видеодон өзүңүзгө пайдалуу нерселерди алдыңар деп ишенебиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.